Кош Малик. Махабаты алоолонуп жанган кыз. Жүрөгүнө сүйүү чогун салган кыз. Кош Маликти ыйлап турат муңканып, Кытайдагы жүрөк сүйгөн сардал кыз. Капаланып арман кылып кайгырып, көздөрүнөн аккан жашын сай кылып, мөлмөлүңдө ыйлап турат шолоктоп, мен Маликтен калдымбы деп айрылып. Алкыш алган ырчеледеп далайдан, арман кылып кайгырууда далайжан. Аттиң арман мени таштап кетти деп арзыканың ыйлап келет алайдан. Көздөрүнөн мончок жашы салаалап, кайгы тартып басып жүрөт талаалап. Гүл байрада издеп жүрөт өзүңдү, таласымдын кең токоюн аралап. Айла жога экен аңа жалганга, кожуртум о дүйнө бүгүн аттанды. Булбулу кетти Кыргыздын. Аликеев Малик Жунушевич 1969 Талас районуна караштуу Көпүрө базар айылында жарык дүйнөгө келген. 1976 Токтогул орто мектебине 1-класска барып, 1986 аяктаган. Ошол эле жылы Кыргыз мамлекеттик университетине тапшырып, журналисттик кесипке ээ болгон. Бала кезден комуз чертип, Курманбек, Жаныш Байыш Кенже эпостарын айтып, Какен Алмазбековдун 13 жашар баланын арманы ырынырдап, мектепке, айылга таанылган. 1985 жылдары СССРдин эл артисти Төкмакын Эстебес Турсуналиев Талас шаарына гастролдоп барып, жаш таланттын өнөрүн өзгөчө баалап, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияга ээрчитип келген. Анан ошентен филармонияда 2 жылдык окуусунда окуп калдым. Эстекенин колунда жүрдүм. Малик бизге жаш кезинен келип кошулган. Ошондо эле жана өзүңөр айткандай, элдин баары сүйүп, элдин баары самап, сахнага чыкса кетирбей алаканча кол чаап тосуп алган болчу. 2 жылдык студияга тапшыртып, ошол эле учурда эл ырчысы Эстебес тобунда эмгек жолунун башталышына себепкер болгон. Малик Аликеев аталган топто 16 жашынан баштап ишке киришип, 30 жылдан ашык эмгектенген. Алмасынсам колуңа, албай аны койдуң да, жолук салсам мойнуңа, салбай аны койдуң да. Hey bizde zaman жылмайды, суктандырып күн айды, күлкү чачып көз жейди, келмейли ырдайды. Бизге zaman жылмайды, суктандырып күн айды. Кулактан кирип бойду, акылды арбап ойдалган, кайталангыс керемет үнү менен мөлмөлүм, арзыкан, таласым, сардал кыз, жалжалым аттуу ырларды ырдап, ал ырлар элдин жүрөгүндө түнөк тапкан. Өзгөчө Токтосун Тыныбековдун обонуна жазылган, Барпы Алыкболовдун мөлмөлүм ыры Малик Аликеевдин башына бак болуп байырлап, даңазасын даң кылып, жылдызын жандырган. Biz sүйgөн сулуу мөлмөлүм бүгүн белгилүү болсун ыр менен. Эки лабың кызыл гүл ачылгандай мөлмөлүм, бир карасам жүрөгө чачылгандай мөлмөлүм, маңдай чачың маргалаң жибегиңде мөлмөлүм, сенин ышкың баланына тилегиңдей мөлмөлүм. Аталган ырды алгач 1986 жылы 17 жашында ырдап чыккан. Мөлмөлүмдү муну эч ким үйрөткөн жок. Ушул суроо көп берилет. Мисалы үчүн баягы китепти алып, даярданып, ал сөздүн маанисине түшүнүп, түшүнбөй ырдадым да мунучу. 1992 жылы 15 январда Жаңыл Асанбекова деген чыгармачыл кызга үйлөнүп, 1993 жылы Кубатбий деген уулду болушкан. Уулу ата бабасын тартып, кичинесинин колуна комуз кармап, атасы Малик менен
чоң сахнада чыгармачыл кечелерге катышкан. Кубат би эл аралык Ала Тоо Ататүрк университетин аяктап, Польшада магистратураны бүтүрүп, азыр Америка Кошмо Штатында окуусун улантып, эмгектенип жатат. Арыбаңыздар, урматтуу аталар, апалар, агайын, эжелер. Мен Кубат би Маликтин жалгыз уулу, алыста турмуштун оор сыноосуна кабылып, аска зоом атамдан айрылып, дүйнөм экиге бөлүнүп, өксүгөн арманда турган учурум. Ошондой тагдырдын оор күнүндө биздин үй бүлөбүздүн кайгысын тең бөлүшүп, атамдын арбагын сыйлап, алакан жайып дуа кылып, чакыруубузду четке какпай, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн таазим кылам. Чоң апа, баарыбыздарга сабыр берсин. Кайрат кылалы. Атаке, атыңыз тарыхта, ырларыңыз мураска калды. Жаткан жериңиз жайлуу, иманыңыз саламат болсун. Аллахым ушул окулган Куранды кабыл кылып, тиги дүйнөдө дагы жүзүңүз ар дайым жарык бойдон жүрсүн. Дагы бир жолу таазим, мен үчүн атамдын чекесинен сылап, топурак салган туугандарыма терең ыраазычылык билдирем. Ата, артыңда жалгыз туяк жаман уулуң. Алышып турмуш менен жалгыз турдум. Ата деп бир кучактап алсам гана, акыретке сапар артып баратканда. Ата, өкүнөм көпкө күтүп калганыңа, өстүрүп жаман уулду алганыңа, өптүрүп маңдайыңдан калсаң гана, өмүрдөн кош айтышып баратканда. Ата, турмуштун сабагы оор келет экен, түңүлбө, калбайт жерде айткан сенин керездериң. Теңирим өз мээримин төгүп сага, түбөлүккө бейиш болсун кетээр жериң. Өмүрүнүн 40 жылга чукул убактысын ыр дүйнөсүнө арнап, ортодо ден соолугуна байланыштуу тыныгуу алган эле. Андан соң кайрадан чыгармачылыкка кайтып келип, Кыргыз улуттук манас театрында эмгектенип жаткан. Сыйлыктары: 2017 жылы Айдаралиев айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы, 2017 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ыраазычылык барагы, 2022 жылы Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы, 2022 жылы Талас райондук мамлекеттик администрациясынын ыраазычылык барагы, Кыргыз Республикасынын Аксакалдар кеңешинин ардак грамотасы, Аалам алкагы төш белгиси, Эл сыймыгынын ээси төш белгиси, Чыңгыз Айтматов атындагы ордени, Рыспек Айдаралиевке 100 жыл төш белгиси, Байдылда Сарногоевдун 90 жылдыгына арналган төш белги, 2022 жылы Кыргыз Республикасынын ардактуу атуулу наамы, 2021 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алган. Үмүттүн шооласын оготер жандырып атат, баягы буюрса операцияга бар жакшы батасын берип атат. Ошолордун батасы, элдин батасы тийип, буюрса жакшы болот болуш керек деп атам. Эске салсак, соңку жылдары ден соолугуна байланыштуу сахнадан алыстап калгандыктан элимди, сахнаны сагындым деп өткөн жылдын 4 декабрында чыгармачылык кечесин аншлаг менен берген. Ушул кары жаштын баары Маликти ушунча көчөрмөлөп келгениңерге чоң ыраазымын. Малик жалаң эле менин балам эмес, эл силердин балаңар. 16 курак жаш менен, 150 карыш бой менен, ошондо биринчи чыккан кыргыз кыз. Тагдырым таш борлугун ай салган кезде, кыянын кымбат эң сонуна кандай жан сизге бар келет. Биз жашоого жөн жай карап калдык бе. Баягы жата берип бир кээде чиймелеп да коюп атам. Буюрса анан муну мен мурда деле баягы кызыгып жазып койгон ырларым бар экен. Өтүшү жатып алып, баарын мындан бир 10-15 жыл жазган ырларым бар экен. Анан ошолордун баарын акырын чогултуп атам. Буюрса бул деле бир Кудай берген нерсе окшойт. Анан ошондон кур калбай аракетимди кылып атам да. Анан мен жазып монтуп жерин дебейм, мен акырындан ичке бир кайрыктар менен
буюрса кийин эл өзү күбө болот болуш керек. Кош булбул, туяктан жалын таш учту, бутактан булбул жаш учту, удургуп улар тез учту, уккандан акыл эс учту. Жалганга келип кетмейге, жараткан өзү калыстыр, көрүнүп жондон тез эле, жок болуп кетти, карышкыр. Ак шумкар учту төр жака, ок жылаан учту чөл жака, көктүн оту тарс деди, көпүрө жону карс деди, өтмөктүн күчөп ызгары, өрүктөн комуз сыздады, токсондо эне чыркырап, тоолук эл турат зыркырап, сумбуладан кумайык, туягы калды буркурап, катардан кетти бир залкар, кайран өмүр гүл бурак. 2023 жылдын 17 январында 53 жаш курагында узакка созулган оорудан улам Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев дүйнөдөн кайтты. Кыргыз элинин булбулу Малик Аликеевдин адамдык парасаты жана чыгармачылыгы кыргыз элинин эсинде түбөлүккө сакталат. Маркумдун 5 бир тууганына, апасы 92 жаштагы Калемкаш апага, жубайы Жаңылга, баласы Кубат бийге терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз.